Bismillah, elhamdülillah. Halinde bir qanday ойлор келгенде ошол замат айтып калып алсаңчы. Кийин неме болуп кетет экен. Убакыт өтөр экен. Коомдогу болуп жаткан ошо көрүнүштөрдү. Анча-мынча кайрымдуулук иштери менен алектенебиз. Муктаж келиндер мененчи, балачак көбүнчө бала чакасы барлар. Жаш эле келиндер, бир баласы бар, эки баласы бар. 5-6, 7 баласы бар, 8 баласы бар. Кээ бир келиндердин балдары жаңы төрүлгөн, боюнда бар, 6 айлык, 1 жылдык болот. Ар кандай да. Тилемчилеп жүрүшөт. Анча-мынча сайлоо жоктон жолдорго, мечиттерге, көпүрөлөргө туруп алган болот. Жаш эле балдар менен чыгып алат. Сүрүштүрсөң күйөөсү бар. Бир жерде жүрөт. Россияда талалап шашлык жеп жүрөт. Кайненеси бар. Ажырашып кетсе дагы бар, ошо кайнатасы бар. Кайнагалары бар. Ошо жээн, ошо жана өзүнүн бир тууган балдарына күйбөгөн ошондой адамдар бар экен да. Тилемчилеп ошо жүрөт. Мейли келин жаман дегиле, мейли не дегиле. Бирок балада күнөө эмне? Ошо баланы талалатып, ачка калтырып, тилемчилетип апасынчы. Мейли апасы, мейли жаман чыксын, мейли акылы жок болсун, келесе болсун. Бирок үйүңөрдө ит, эшек, уй, ат, жылкы багасыңар го. Тоок багасыңар. Күндө жем бересиңер. Ошо небереңер эмне ошо тоок, иттен да төмөнбү? Мен айына 1000 сом, 2000 сом да берип турбайт ошо ажырашып кеткен келинечи. Анан айлык жок, анан күйөө балам иштебейт дейт. Тоокторду, малдарды үйдө багасыңар, жапжакшынакай эле. Пособием жок дейли. Сүрүштүрүп келсечи ошо жанагы келин балдарын карашылбаган кайнене, кайын журттарды сүрүштүрүп келсең, тойлоп, пойлоп, баталап бир жерде жүргөн болот, Чорный касса, Морный касса, бир нерселер кылып жүргөн болот, Ошолорду үчүн мындай шерменде кылыш керек да. Сен акмак, көкмээсиң депчи. Сен оякта ажырашкан келин тилемчилеп жүрөт, оякта бир кийилген кийимдерди алып, бирөөнүн продукттарын сурап жүрөт бирлерденчи. Сен биякта баскан турганын карасаң, бияк уялбайсыңбы деп. Ошону бир мындай урушкан адам жок болот да. Сүрүштүрүп келсең, ошонун бир тууган акалары да чыгат. Негизичи мен кайын журтту гана күнөөлөбөйүн, ошонун атасы деле болуп калат экен. Бир тууган агалары, акалары болуп калат, Карындашым ажырашты эле, акта жүрөт, не жүрөт деп кыжалат болушпайт, Жүрөт бир жакта достору менен чардаңдап, аштарда бир жерде улактарда жүрөт, Памперса жетпейт, ошо жанагы карындашы бир жерде, жээндер бир жерде тилемчилеп, ар кимден квартира сурап, кийим сурап, продукт сурап жүрөт, ошо иши жок, Талалап, ырыскы издеп башка областтарга кетип калгандар бар, Бизде муктаждар кээде Алайдан, Баткенден, өзгөндөнмүн деп калат кээдечи. Ошо кыямат күнү жооп бересиңер ошо неберелериңерге, жээниңергечи. Ошо жана ачка калтырып, зар кылып, бирөөлөргө муктаж кылып, талалатып жүргөнүңөргө жооп бересиңер.